Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Анда эмесе Куран медиа каналынан жалпы элге Куран алифбе сабагын баштайбыз. Буга чейин биз биринчи сабак менен таанышып өткөнбүз. Ал сабакта биз араб тилинде канча тамгалар бар, ар биринин айтылыштары тууралуу кеңири токтолуп өткөнбүз. Эми экинчи сабакка кезек келди. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул экинчи сабакта биз ушул 29 тыбыштын үстүнө коюлуучу аракеттер тууралуу өтөбүз. Ачыктап айтканда, бул аракеттер ушул тамганын үстүнө, тамганын тыбыш үстүнө тыбышка кошула турган бир үндүү тыбыш деп айтсак болот. Тагыраак айтканда, ошол тыбышка кошумча бир аракет кошулат. Анда эмесе сабакка киришсек, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай узун сызыкча таяк турат. Анын үстүндө да бир кыйгачынан бир сызык турат. Анын аты араб тилинде тажвид эрежесинде фатха деп аталат. Ал эми окулуш болсо адаттагыдай а деп окулат. Демек, бул а фатха, аты фатха, ал эми окулуш болсо а деп окулат. Андан кийинкиси узун сызыкча, астынан кайрадан кыйгачынан болгон астынан сызык келди. Мунун аты касра деп аталат. Ал эми окулуш болсо и, адаттагыдай эле кыргыз тилинде кездешкен и деп окулат. Ал эми үчүнчүсү мына ушундай тегерегинен жазылган, мунун аты домма деп аталат. Жана бул у деп окулат. Демек, а и у, а и у деп мына ушундайча окулат. Булардын жалпы үчөөнү бириктирип айтканда аракеттер деп аталат. Бул аракеттер ошол тамганын үстүнө коюлуучу белги жана ошого бир үндүү тыбыш болуп келет. Анда эмесе мына ошол эң эле алгач ушул аракеттер менен келгенге биз ро тыбышы менен баштагабыз. Алгач ро тыбышынын өзүнүн чыга турган орду тууралуу кыскача таанышып өтсөк, мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай сүрөттө бул тилдин учу мына ушундай тиштин алды жагынан мына ушул таңдайга тийген жерден ро тыбышы чыгат. Ар. Мына ушул сүрөттө көрүп туруп биз ошол ро тыбышын кайсыл жерден чыгып жатканын түшүнө алдык. Жана ро тыбышын чыгарып жаткан учурда ро же ар дегенде өтө катуу басым жасап, такир испатын билдиребиш керекпиз. Ачыктап айтканда, р деп бир канча ролорду айтып алуудан сактаныш керекпиз. Ро дегенде болгону бир ро чыгыш керек. Ро же ар дегенде бир эле ро чыгыш керек. Өтө көп ро чыкса, анда бул дагы ката болуп калат. Бул жерде ро тыбыш келди, үстүндө фатха аракети. Эми экөөнү кошкондо ро деп окулат. Жалпы элге түшүнүктүү болушу үчүн астында кыргыз тил тамгасы менен окулуштар берилди. Ро деп о деп окулгандыгы бул ро тамгасынын бир жоондугун билдирет. Ра деп окусак бул ката болуп калат дагы. Ро тамгасы бул качан өзү ро болуп, үстүнө ушул фатха аракети келгенде бул жоон болот дагы, ошондо натыйжада ро деп окулат. Ал эми кийинкиси ро тамгасы астында касра келди. Мына ушул сызыкча, эгер ро тамгасы ылдыйынан келсе, анда бул ри деп окуш керек болот. Ри. Ал эми үчүнчүсү ро тамгасы келди, үстүндө кайра эле мына ушул домма аракети ро тамгасынын үстүнө келгенде, ошондо рону бул домма аракети ага у деген аракет берип, ошол натыйжада экөөнү кошулганда ру деп окулат. Демек, ро, ри, ру. Андан кийинкиси. Эми мына ушул үчөө фатха, касра, домма, а, и, у бул аракеттер болсо, булардын каршысында мына ушундай сүкүн деген эч бир аракетти билдирбеген белги бар. Кайсы бир эле тамганын үстүнө келсе, анда ал тамганы бул өз абалында гана окулат. Мисал катары алсак, башында фатха келди, а болуп окулду. Экинчиси ро келди, үстүнө сүкүн бар. Мына ушул тегерек белгини, тегерек сүрөттү тажвид илиминде сүкүн деп аталат. Качан бул сүкүн тамганын үстүнө келе турган болсо, ага эч бир аракетти бербесин. Тагыраак айтканда, аны ро дагы, ри дагы же ру да кылбастан, ро ошол тамганын өз абалына калтырып, эч бир аракетсиз окулат. Ошондо ар деп окулду. Ал эми кийинкиси, биринчиси касра аракети и,
экинчиси ро тамгасы үстүнө сүкүн менен ошондо ир болуп окулду. Ал эми үчүнчүсү болсо башында өзүңүздөр көрүп тургандай домма аракети, экинчиси ро, экөөнү кошкондо ур болду. Демек үчөөнү жалпылап айтканда, окуганда ар, ир, ур деп окулду. Мына ошентип урматтуу туугандар, бүгүн Кур'ан алифбе сабагынан биз экинчи сабакты аяктадык. Бул сабакта биз жана айтып өткөндөй тамгалардын үстүнө коюлуучу белги, аракеттерди өттүк. Алар фатха а деп окулат, касра и деп окулат жана домма у деп окулат. Аллах таалам бардыгыбызга Кур'ани Каримди туура талаптагыдай окуп, сүйүп жашаганга мүмкүнчүлүк берсин.